салават саламдары болсун, өзүнүн куттуу хадисинде мындай деп айткан: Үммөтүм аткарган ибадаттар. Хисса бинт Зайд окуу борборунун студенттеринин бүтүрүү кечеси болуп өттү. Кече ыйык Курандын сүрөлөрүнөн окуп берүү менен башталды. Ушул ыйык Курандын сүрөлөрүн окуп берүү менен баштоону туура көрдүк. Анда эмесе көңүлүңүздөрдү бурабыз. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ар-Рахман алламал Кур'ан خلقal insan allamahul bayan ash-shamsu wal qamaru bihusban wan najmu wash-shajaru yasjudan. Kur'an деген эмне? Kur'an бул бүкүл аламдын жаратуучусу болгон Аллах Тааланын ыйык китеби. Kur'an араб тилинде корага деген сөзүнөн алынып, окуу же окула турган ыйык китеп дегенди билдирет. Аллах Тааланын эң акыркы китеби Кур'ани Карим болуп саналат. Бул ыйык Кур'ани Карим аламдардын мырзасы болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жана анын сүйүктүү үммөттөрүнө түшүрүлгөн. Бисмиллахир рахманир рахим. Вад-духа вал-лайли иза сажа. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Allah razı olsun. Биздин кыздар ушул бир жылдын ичинде мойдон таштап, ушинтип Кур'ан өз алдынча Кур'ан окуп, Кур'анды жаттап, ошо туура жаттап, ошону намазга кошуп калды да. Бул деген чоң жетишкендик жана башкаларга үйрөтүү даражасына да жетип калдык десек болот да. Албетте ушул менен албайт кыздарыбыз, мындан кийин да илимдерин жогорулатышы керек. Чындыгында дүйнө элдеринин катарында өз алдыбызча мамлекет катары түтүн булатып, баштаганыбыздан бери элибиздин эзелки эч нерсеге алмашкыс асыл баалуулуктары, ата мурас кымбат жүрөлкөлөрүнүн катарында кылымдар бою кан жаныбызга сиңип, улуу динибиз дагы өнүп өрчүү жолунда бара жатат. Аллага шүгүрлөр болсун. Анда эмесе Кыргыз Республикасынын гимни жаңырмакчы. Кимдин соң Хисса бинт Зайд окуу борборунун мүдүрү Айнагүл Өмүрзаковага сөз берилди. Убакыт бир учкан куш сыяктуу. Жакында эле сентябрда кыздарыбыз менен жакындан таанышып, аттарын билип, мүнөздөрүн көрүп, алар менен иштешип, кыздарыбызга алифбатын үйрөтүп жүрдүк эле. Мына бүгүн кыздарыбызды уже узатабыз. Колдоруна буюрса сертификаттарын берип, бир кесиптин ээси болгон кыздарыбыз жана ошондой эле динибизди өздөштүрүп, шарият илимин үйрөнүп, Куранды жаттап, тажвид үйрөнүп, ушунчалык бир жакшы бир баалуу болгон бир илимдерди алды деп ишенебиз. Эмне үчүн дегенде биздин Хисса бинт Зайд аялдар өнүктүрүү борбору жаштарыбыз үчүн, кыздарыбыз үчүн илим билим берип, ушул жерде адеп ахлактын бир ордосу болсун деген бир максатта ушундай бир чоң иш-чараларды уюштуруп келебиз, алхамдулилlah. Ал эми бүгүн бизде 12 кыз, буга чейин 30-40 кыз бизге тапшырган. Бирок ар кандай кыз баланын турмушу ушундай кыйын экен, татаал экен, бирөө турмушка чыгып кетет экен, бирөө кайненеси укпай коет экен. Ар кайсы бир себептер аркылуу
кыздардын саны азайып калды, бирок ошентсе дагы мен ойлойм ушул 12 кызыбыз өтө бир бактылуу кыздардан. Эмне үчүн дегенде, бир жылдын ичинде шарият илимдерин үйрөнүп, тиккенди, бычканды үйрөнүп, ошондон тышкары ашказанга дагы керектүү болгон бир кесип бар экен, бул кулинария, ошону дагы үйрөнүп, кыздарыбыз деги эле бир супер келинчектен эле курс болуп калды деп ойлосок айтсак болот. Кыздарыбыз жашынакай шарият үйрөнүп, кесип үйрөнүп, андан тышкары кулинарияны дагы аздыр көптүр өздөштүрүп, бүгүн колдоруна сертификаттарын алышат. Биздин сертификаттардын бир өзгөчөлүгүн айтып кете турган болсок, сертификаттарыбызга 3 мөөр коюлуп атат. Ал жерде кандайча деген башка бир сертификаттардан айырмаланып, 3 мөөрдө биринчи бул Азирети муфтийибиздин колу жана печати менен тастыкталган. Экинчи Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим берүү министрлигинин тарабынан тастыкталган лицензиянын негизинде печать жана мөөр. Үчүнчү биздин Хесса бен Заид айылдар өнүктүрүү борборунун печати. Демек биздин бүтүрүүчүлөр каалаган жерде диний сабактарды берсе болот, же болбосо араб тили сабактарды берсе болот. Жана өзү ишкана ачып, тикмечи же болбосо бычмачы ишканалары менен алектенип, өзү менен өзү иш менен алектенип иштеп кетсе болот турган мүмкүнчүлүк түзүлгөн жашынакай сертификаттар буюрса ыйгарылат. Мына буюрса ушу менен азыр эми кийинки кезекте алып баруучу устазыбызга берсек, Жанат устаза. Андан кийин кеченин коногу болуп келген Кыргызстан аялдар конгрессинин төрайымы Замира Акбагышева сөз сүйлөдү. Ben canıma götüreyim. Gülmenek arkadaşlar. Annemizde urmatlı ayına gittiğinde kanına urmatlı ayımlar, urmatlı hissa okul borborunun бүтүрүүчүлөрү Кыргызстан аялдар конгрессинин атынан баардыгыңыздарды чын жүрөктөн бүгүнкү чоң сонун майрамыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат бериңиздер. Анан мына Айнагүл Кентебековна көп жылдардан бери ушул аялдарды өнүктүрүү тармагында зор салым кошкон бийик инсан. Ошо мамлекеттик Госкомитет по делам религии деп коет го. Госкомитет по делам религии атайын Айнагүл Кентебековнаны ушу мындай Кыргызстандын айымдары энциклопедиясына кошуу боюнча өзүнүн жолдомун жиберди эле. Мына биз 30 жылдыкка, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата азыр юбилейлик ушундай энциклопедияны чыгарып атабыз азыр. Даярдап атабыз. Анан бул дагы Айнагүл Кентебековнанын баягы интеллектуалдык, билимдик, илимдик, адамдык бийик сапатын айгинелеген жакшы нерсе да. Энциклопедия бул дүйнө жүзүн багындырган энциклопедия. Эмне дегенде бул энциклопедияны баардык Кыргызстандагы элчилерге биз энциклопедияны тартуулайбыз да. Бул энциклопедияны баардык элчилер алган дүйнө жүзүндөгү башка мамлекеттерде атайын китепканаларга берилет да. Кийинки кезекте коноктор студенттердин торт бышыруу жана салат даярдоо боюнча өнөрлөрүнө күбө болушту. Выпускнойубузга өзүбүз ушундай торт жасап алдык. Азамат Мариям, кандай май кошкуңарсыздар? Жака май кошулбайт. Атайын крем-чиз деген крем бар. Уйдун ушундай клубника менен. Экологически таза болмайт. Да, бул жакта полностью натуральный. Творожный ичинде творог бар, да. Эч кандай заменитель консерванттар жок. Атайын ушундай аналогтор бар, да, некачественный. Ошого биздин курста клубниканы ежевиковый дейт. Ооба, ежевиковый. Салаттын аты Цезарь. Бул салатты көбүнчө урматтуу коноктор келгенде жасайбыз. Эң оңой. Анан биринчи муну
даярдаганда тоок этини сууга бышырып алдым. Анан тумурткаларын сууга бышырдым. Анан буга пекинский капуста, помидор, анан тоок этини жакшылап кубик кылып кесип алдым. Анан баарыны майонезге аралаштырып, ушинтип козуп салдым. Андан кийин Борбордун студенттеринин кол өнөрчүлүгүнө таандык өзлөрү бычып тиккен көйнөктөрдү конокторго көргөзүштү. Ар кандай түрлүү көйнөктөрдү тиккенбиз, ошолор менен азыр кыздар өздөрү баары андай көйнөктөр менен тааныштырып кетишет. Бул көйнөктүн материалы штопель деп айтылат. Мына бул жерде сыдырмасы 19 мм, бул 23 мм. А бул мына поясу да. Жүз көйнөк деп айтылат. Тигилеши ошондой. Мына бул полсонсе деп тигилеши ошондой модасы. Материалы трикотаж. Анан могу жерде эки бөйрөмчөсүн бириктирип тигип, биягын тордоп койдук. Это я сшила детское вечернее платье, нарядное. Это туль и ткань. И это атлас. 3 ткани. Ассаламу алейкум. Я бы хотела презентовать свое платье. Это ткань атлас. Сначала шила кокетку, потом здесь идет волан в виде полусолнца. Это платье летнее, одевают маленькие девочки. Ушул борбордун ачылышынын башында турган Алла ошо кишини себеп кылып ушул борбор ачылып, борбор ачылгандан кийин түйшүктө жаш болсо дагы желкесине алып жолдошуп Айнагүл Келдибековна ушул немени көтөрүп келатат. Алла ыраазы болсун бул кишилерге, ушу жасап аткан иштери эки дүйнө бактылуу калып келсин, ушул кишилерге акыретте болсо садака жарыя болсун. Аягында Хисса бинт Зайд окуу борборунун бүтүрүүчү студенттерине сертификаттар тапшырылды. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب